спорттук кошумча азыктарды ичсе болобу? Буга Египеттен жооп бергенбиз. Мен медиктерге кайрылдым, улан ажикеме кайрылдым. Негизи жакшы эмес экен. Протеин жана башка адистери билет. Биринчиден буга толук кандуу жоопту медиктерден, анан тажрыйбалык спортсмендерден сураңыз. Ошол жерде изилдеп мен сураганымда айтышты, бул бөйрөктү талкалайт деп. Туурабы ажикем? 18 жаштагы, 16 жаштагы балдар келип атат дейт, туура эмес ичимдиктердин, протеиндердин эмесинен бөйрөгү соолуп, гемодиализ деп коюп ошого жатып калгандар көп дейт. Табигыйга жетпейт. Ашыкча чыгарып кимге мактанасың аны? Өзү ашыкчадан ойлонуп көрсөң жиркенип кетесиң өзү. Адам сынды мындай орто эле болгону жакшы табигый. Ал эртең баары түшүп калат экен, жаман экен. Ошон үчүн табигый калыпта келсеңиз мен ойлойм бул жакшыраак. Туурабы? Бал ичиңиз, баткендин шүлүсүн ичиңиз, көлдүн апортун сок кылып кайнатып ичиңиз. Мисалы, талаштын фасолунан бир нерсе жасап ийиңиз, оштогу макадан жүгөрүдөн бир нерсе жасаңыз. Айтор табигый нерселерди колдонуңуз иншалла. Беркинден этият болуңуз, ден соолукка зыян болсо, бул болбойт. Kur'an'da Allah Teala aytar: "Vela tulqu bi aydikum ila tahluka." Özüňizge ziyan gelgen nерсени алып келбеңиz. Hadiste gelet Bukhari Muslim. La darara wala dirar. Özüňe de özgöge de ziyan алып келбеңиz. Siz proteinlerди метип жалган мышталарды битсеп, трицепс деп эмнеге чолорып чыгарсаңыз, ненелериңиз да ошентип ден соолугуна зыян болуп калбас. Айтор, ден соолукка олуттуу зыян болсо болбойт. Түшүнүктүүбү туугандар? Бөйрөк талкалайт. Орто эле болгон жакшы Томпоев каяка барасыз? Томпоев бет корейский сериалда эле актер бар, ошондой эле боло албайсыз.